Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар Жоқ каналы. Бүгін 23 октябрь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Арча Бешикте жүрөм туғандар. Ошол жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Куюкова жана Аккуу көчөсүнүн кесилишинде турам. Сатылуучу үй ушул Аккуу көчөсүндө жайгашкан. Ушул Куюкова Аккуу көчөсүнүн кесилишине сиздер 100 метрге жетпеген аралыкка барсаңыздар, мынакей бул жерде эле көрүнүп турат. Жашыл, тамы жашыл. Ошол үйдө жайгашкан тугандар. Анан бул Куюкова көчөсүнүн көптөгөн эле маршруткалар Бишкек шаарынын бурч-бурчуна барышат. 130, 260. Анан бир аз ылдыйракка бассаңыздар, Ахунбаева, же болбосо бир аз ылдыйракка сол тарапка бурулсаңыздар, могу селекция кеткен чоң көчөнүн жээгине бара аласыздар. Ал жактан өтө эле көп маршруткалар жүрүшөт тугандар. Мына ушундай. Аккуу көчөсүнүн башындагы могу Аккуу дүкөнүнө ориентир алып бара бересиздер. Анан күн сайын жаңыдан сатылуучу үйлөрдү көргүңүздөр келсе, Бишкек шаарынан жана Чүй областынан каналга катталып кетиңиздер. Видеолорго лайктан басып туруңуздар тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей үйүбүздүн көчө тарабы. Көрүп турганыңыздардай, көчө тараптан ворот орнотулган жана көчө тараптан песка блок менен забор кылынган тугандар. Түштүк чек арабыз бул кошунанын заборуна чейин, мынакей бул жерге чейин болуп калат. Түндүк чек арабыз ал кошунанын үйүнө чейин, могу биздин отопленияның котел жайгашкан бөлмө бүткөн жерге чейин болуп калат. Жалпысынан жеринин аянты 8 соток тугандар. Документтер боюнча тех паспорт, кызыл китеп бар экен. Мынакей. Анан сиздер бул көчө менен түз түшсөңүздөр, Ахунбаевага жана бир аз солуракка бурулуп түшсөңүздөр, могу селекциянын чоң трассасы ошо көчөгө бара аласыздар. Мектеп 300-400 метр аралыкта, частный садиктер деле көп эле бар экен тугандар. Мына ушундай. Жана айткандай эле Куюковага бияктан жакын болуп калат тугандар. Андан нары эми короосуна кирип калган маалыматтарды берейин. Коммуникация боюнча центральный канализация, природный газ, анан отопление, порой отопление бар тугандар. Жамгырда бир аз колдо зонтик жүдөтүп койду. Жамгыр тугандар. Көңүл бурбайсыздар. Бул мынакей үйүбүздүн короосунун көрүнүшү. Үйүбүз жөнүндө айтсак тугандар, ички тарабын эсептегенде 186/2 квадрат метр, тышкы тарабынан эсептегенде 220 квадрат метр, толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Сейсма пояс, колонна баары коюлуп тур тугандар. Анан биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна плита тышталган. Өтө сапаттуу кылып өзүм үчүн салгам дейт. Мынакей бул алды тарабы. Алды тарабына келен көп эле машина баткандай жер бар. Коммуникация боюнча тугандар толуктуу да айтпай калдым. Центральный канализация, газ, свет, суу бар. Электр энергиясы 3 фазалуу. Тугандар. Анан отопленияны көмүр менен жана электр энергиясы менен үйдү жылытат. Отоплениянын котелу мына ушундай. Бул үйүбүздүн батыш тараптан көрүнүшү. Бул жагында балкон, биракта жер жемшекенге жер жана бактар тугандар. Түрлүү бактар. Анан төрүндө бул жакта швейный цех бар экен. Азыр видеонун жүрүшүндө ал швейный цехтин да ички тараптарын баарын көргөзөм. Азыр биринчи болуп силерге бул чоң үйүбүздүн ички тарабын көргөзөйүн. Анан катарынан бул жактын да маалыматтарын берем. Түштүк чек арабыз мынакей могу забор үчүн куюлган фундаментке чейин болуп калат. Анан район жөнүндө айтсак, көпчүлүгүңүздөр эле билесиздер, Арча Бешик районунун Бишкек шаарынын түштүк тарабында жайгашкан. Абасы таза, жайы салкын дешет көпчүлүк эле. Мынакей мына ушундай. Бул чыгыш тараптагы бул жак менен түз барсаңыздар, отоплениянын котелу жайгашкан бөлмөгө бара аласыздар. Бул кире бериш. Мынакей зонтикти мындай коюп коеюн. Кол чатырды. Ушундай дейт беле кыргызчасы. Бул үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги. Көрүп турганыңыздардай эшиги орнотулган тугандар.
кирсе керек. Бул жакта прихожка. Окей, потолок гипсокартон, дуалдар обой, түштүк тараптан жана батыш тараптан пластик терезелер орнотулган. Окей. Анан түзөлө өтсөк, бул жакта холл, потолок гипсокартон, дуалдар обой, пол ламинат. Ушул жерден биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Окей. Экинчи этажга чыккан тепкич деле ушул жерге орнотулган жана тепкичибиздин материалы жаңактан болгон дейт оңдар. Жыгачы жаңактын болгон, жаңактын жыгачтан болгон. Андан ары көрүп турганыңыздардай бөлмөлөр аралык эшиктер орнотулган. Окей. Кирип эле сол тарапка кайрылсак, бул жакта кухня жайгашыптыр. Окей, түштүк тараптан терезе орнотулган, көрүп турганыңыздардай кухня мебелдер орнотулган жана кухняда анан санузелде теплый пол бар экен. Бул жакта раковина орнотулуп сылып чыгарылган туугандар, мына ушундай көрүнүштө. Андан ары андан кийинки бөлмө бул жакта зал. Окей. Бул жагыбыз зал туугандар. Батыш тараптан терезелер орнотулган, пол ламинат. Андан ары холго кирип түз өтсөк, бул жакта дагы бир мондай бөлмө жайгашкан. Чыгыш тараптан терезе орнотулуптур. Отопление батареялары ар бир бөлмөдө бар. Үйүбүз кышкысын жылуу дейт туугандар. Эми андан ары бул жакта бир жакан кладовка тепкичтин түбүндө, жана бул жерде санузел. Бул экинчи этажга чыгып кеткен тепкичтер туугандар. Эмне маалымат дагы? Булар жаңактан болгон дейт материалы. Анан түз эле чыкса, бул жерде экинчи этаждын холлу жайгашкан. Окей. Түз чыксаңыздар, бул жакта бир балкон. Балкон сыяктуу, могу прихожканын өйдө тарабындагы жакан бөлмө. Анан бул жерде холл. Түз кирсек, бул жакта бир спальня бөлмө жайгашкан туугандар. Спальня бөлмө. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосунда туугандар плита ташталган. Дагы бир эскерте кетейин. Так. Бул жерден дагы бир балконго, үйдүн батыш тарабындагы балконго чыгып кетсеңиздер болот. Окей. Бул райондун көрүнүшү. Андан ары кайра эле холго чыгып кийинки бөлмөлөрдү көргөзөйүн. Бул жакта бир детский бөлмө. Бул жакта детский бөлмө. Анан бул жакта мондай коридор. Негизи боюнча бул жерге туугандар экинчи этаждын санузелин жайгаштыруу планы болгон экен, бирок кээ бир себептерден улам кылбай калыптыр. Аны келсеңиздер, үй ээси деле өзү толугураак түрдө түшүндүрүп берет. Анан бул жакта дагы бир мондай детский бөлмө жайгашкан. Кыздар бөлмөсү экен негизи боюнча. Батыш тараптан терезе орнотулуптур, отопление батареялары бар, потолок гипсокартон, пол ламинат туугандар. Андан ары экинчи этажга чыгып эле оң тарапка бурулсаңыздар, бул жакта дагы бир мондай бөлмө жайгашкан.
чыгыш тараптан терезе орнотулган, дуалдары потолок гипсокартон. Мына ушундай көрүнүштө. Эпик короосуна чыгып калган маалыматтарды берейин туугандар. Мен кайрылуу үйдүн короосундамын туугандар, эми сиздерге калган маалыматтарды берейин бир жегеден. Биринчи болуп отоплениянын котелу жайгашкан бөлмөнү көргөзөйүн. Отоплениянын котелу электр энергиясы жана көмүр менен үйдү жылытат. Электр энергиясы 3 фазалуу. Анда бир жолу эскерте кетейин. Бул үстүн чыгыш тарабы. Котел бул жерде орнотулган туугандар. Бул жагы көмүркана экен. Бул жагы котел орнотулган бөлмө. Андан ары кечээ күнү бир комментарий окуп калдым. Бул жакта көрүүчүлөрүбүздөн дайым эле сен мектепти жакын деп айта бересиң дейт. Жок, туугандар, эгер күзөтүп баргандар болсо, кошуна айылга барчулар болсо кошуна айылга барат деп айтам. Анан жакын болсо жакын айтам. Бул үйгө мектептин аралыгы 300-400 метр аралыкта экен. Анда айта кетейин. Бул үстүн батыш тарабы жана жер жемшекенге бактар, жер жемшекенге жер. Бул жактагы помещенияга чейин тротуар куюлган, көрүп турганыңыздардай. Түштүк чек арасы бул жерге чейин. Природный газ бар деп айтып эле, мынакей бул жака чейин келген. Бирок үйгө киргизип алуу керек, биздин үйгө кире эле экен природный газ. Бул кошунанын үйүнө алып келген трубалар. Эми андан ары бул помещенияны көргөзөйүн. Бул помещениясы туугандар сокмо менен бүтүрүлүптүр. Көрүп турганыңыздардай фундамент куюлган. Стенасы сокмо, кысасы ылай бышпаган кирпич. Анан бул мынакей швейный цех. Бул жак швейный цех. Азыркы учурда иштейт бул цехибиз туугандар, мынакей. Бул жактын узун туурасын үй ээсинен сурап турмун. Болжол менен туугандар 20-нын 25 узуну, туурасы 4,5 экен. Болжол менен. Келсеңиздер өзүңүздөр да көрүп байкасаңыздар болот. Бир аз плюс, бир аз минус болуп калса, мени жалганчы деп жүрбөңүздөр. Мен болжол менен эле айттым. Мынакей. Ушундай көрүнүштө. Алсаңыздар, эки эшик орнотулуптур бул помещенияга. Ортосунан бөлүп, сиздер бирөөсүнө летний кухня, бирөөсүнө времянка, бир нерсе кылып койсоңуздар болгудай. Ал эшигинен чыгып, бул эшигинен кирип. Мынакей туугандар, бул үйүздүн батыш тарабы. Эмне маалымат калды, эми айтылбаган. Бир эле баасы калды окшойт. Жакта мурдагы үйдүн ишиктарында ажаткана болгон окшойт. Центральный канализация бар туугандар. Бул үйүздүн баасы $140,000. Сүйлөшүү болот туугандар. Ээсинин номери экранда ээсител деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону бөлүшсөңүздөр, сиздер мага, үй ээсине жана кимди бирөө ошол сыяктуу издеген болсо, ошол адамга чоң жардам берген болсолор, бөлүшсөңүздөр. Мына ушундай. Анан күн сайын жаңыдан жаңы сатылуучу Бишкек шаарынан жана Чүй областынан үйлөрдү көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып коюңуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарылышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.